Кыргызстандагы ири 3 көлдүү эл аралык Рамсар конвенциясы суулуу саздак жерлердин тизмесине киргизген. Ысык көл 2002 жылы, Чатыр көл 2005 жылы, Сөң көл 2011 жылы эл аралык уюмдун өзгөчө корголуучу аймактарынын катарына кошулган. Ага ылайык Кыргызстан көлдөрдү таза кармоого, сактоого милдеттенме алган. Рамсар конвенциясына дүйнө жүзү боюнча 172 мамлекет мүчө. Бул эл аралык келишимге Бириккен Улуттар уюмуна кирген өлкөлөрдүн дээрлик 90% кошулган. Аталган тизмеге кирген көлдөрдү экологиялык баалуулугун жоготпой, келечек муунга баштапкы абалына жеткирүү керек. Бул үчүн мамлекет жергиликтүү калк жана туристтер бир нече маанилүү эрежелерди жана милдеттенмелерди аткарышы шарт. Бирок бул 3 көлдүн экосистемасы соңку жылдары болуп көрбөгөндөй өзгөрдү. Климаттын өзгөрүшү, кургакчылык, мөңгүлөрдүн азайышынан улам көлдөргө куйган ондогон өзөн суулар соолуп калды. Мунун айынан жээктери 10-20 метрге чейин тартылып кеткен. Илимпоздордун келечекке жасаган божомолдору деле көңүл жубатарлык эмес. 2100 жылга барып майда мөңгүлөр толугу менен ээрип жок болуп, ак-кара көк муздун аянты 50%га чейин кыскарышы мүмкүн. Соңку 50 жылда мөңгүлөрдүн аянты 6683 чарчы чакырымга же 16-17%га кыскарып кеткени белгилүү болду.